19 мартта Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси Али Мачтава Розбехани жана СКД балдарга жардамдашат кайрымдуулук уюм менен биргеликте Ноорузда кыялдарың орундалат аттуу иш-чараны майрамдын урматына өткөзүп, улуттук эне жана баланын коргоо борборунун гематология бөлүмүндө дарыланып жаткан кичинекей бейтаптарга балдар окууга бара албагандыктан алардын окуусуна керектүү окуу куралдарын, мүнөздүү азык-түлүктөрдү, ошондой эле бейтаптарга арналган витаминдерди, стационардык көп функционалдуу компьютерди белекке беришти. Дай Бог, чтобы ты выздоровел в ближайшее время. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчилиги тарабынан 95 000 сомдун тегеретесиндеги акча каражат бөлүнүп, бул 11-чи ирет өткөрүлүп жатат. Жана келечекте балдардын ден соолугу үчүн колдон келген жардамыбызды беребиз деген ойлору менен бөлүшүп, бардык кыргызстандыктарды Ноорус майрамы менен кызуу куттуктап өттү. Бисмиллахиррахманиррахим. Эмрuz мен бехамроh Орта Азия элинде ата-бабадан мурас катары берилген Ноорус деген жакшы өрөлгөгө бай майрам бар. Бизде Ноорус майрамында кечиримдүү болуп, туугандарына барат. Эгер ооруп жаткан киши болсо, ден соолугун сурайт. Биз да жамаатыбыз менен ушул ооруканадагы жаш бейтаптардын ден соолугун сурап коюуну туура көрдүк. Албетте ооруп жаткан бөбөктөрдүн жүзүнө кубаныч тартуулоо максатында дал ушул салтанатты уюштурдук. Алардын жүзүндөгү жылмаюу бизди кубантпай койгон жок. Мындан ары да башка ооруканаларга жардам берүү биздин алдыдагы пландарыбыздын бири. Мунун баары Кыргызстан менен Иран Ислам Республикасынын ынтымагы деп эсептейм. Так как мы находимся в преддверии Нового года, Ноуруза, то есть Ноуруз. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаевдин билдиргенине караганда, жеген тамак ашына байланыштуу бул оору жылдан жылга саны өсүп келүүдө дейт. Өзгөчө балдардын арасында айыгууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок материалдык жактан колдоо издеп, атайын чет өлкөлүктөр менен биргеликте долбоор иштеп чыгып, иш алып барып жатканын билдирди. Ушу ооруп жаткан балдардын баягы демин көтөрүп кетишет да. Биз үчүн бул абдан чоң жардам. Мындай учурларда баягы биз жалаң эле өзүбүз жалгыз калбай, ушундай фонддор менен иштеп атканыбызга, ушундай фонддордун Кыргызстанда иштеп атканына өтө чоң ыраазыбыз. Аз кандуулук менен ооруган, темирдин жетишсиздигинен келип чыккан оорулар, анан кийин андан башка дагы ушул кандын көптөгөн ооруларынын баардыгы ушул жерде жатат. Бул оорулар абдан көпкө чейин дарыланышат дагы, абдан оор оорулардын бири жана кымбат дарыларды талап кылат да. Кээ убактарда ошо биздин бөлүнгөн каражатыбыз дагы аз болуп жетишпей калат. Анан ушундай фонддорго биз суранып, алардын жардамы менен көптөгөн балдарга жардам берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Андан соң атайы чакырылган маскаропоздордун жардамы менен бир аз да болсо көңүлүн көтөрүү максатында самыны көбүктөрдү көрсөтүп, оюн зоок тартуулашты.